Бүгүнкү күндө көнүмүш адатка айланып бараткан суицид проблемасы күндөн күнгө жайылууда. Маалыматтарга ылайык, ар бир минута сайын жаш өспүрүмдөр өздөрүнүн өмүрүнө кол салууга барууда. Мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн өспүрүм кезинде өз өмүрүн кыюуга барышууда деген суроолор жаралбай койбойт. Мына ушул темада номер 1 мектептин бүтүрүүчү класстын окуучулары адам жакшылыкты жерден таба албайт, адам адамдан үйрөнөт. Ал эми жамандыктычы аталышындагы дебат уюштурган. Дебатка ата-энелер, мугалимдер жана дин алымынын кызматкерлери катышып, кызыктуу талкуу жүргүзүлдү. Дебатты уюштурган бүтүрүүчү класстын окуучусу Тунуктун айтуусунда негизги максаты дебат аркылуу өзүн өзү өлтүрүү кылмыш экенин окуучуларга жеткирүү. Мен телевизорлордон, гезит беттеринен ушинтип мени балам өлүп калды, анан тигүү деп ыйлаган ата-энелерди көрүп, мен аларга ушунчалык кейидим. Анан мен досторуман дагы сурап көрсөм, алар дагы өз өмүрүнө кол салгысы келген экен. Анан бул нерсенин бардыгы кеч болуп кете электе, бул нерсенин бардыгын биз жеңип кетишибиз керек деген ой менен мен бул нерсени ойлоп тапкам. Ал эми эксперттер бул көйгөйдү үй бүлөдөгү социалдык абалынын начардыгы, үй бүлөдөгү чыр-чатактан, чоңдордун урус окуусунан, мугалимдердин урушунан, айлана чөйрөдөгү кайдыгерчиликтен келип чыгуусу менен түшүндүрүүдө. Ошондой эле бүгүнкү дебатка катышкан дин аалымынын кызматкери бул проблеманы 3 жолго бөлүп кароого болоорун айтып өттү. Болуп аткан окуя бүгүнкү күндөгү адамдар көбүнчө жаш өспүрүмдөр өзүнүн жайын кыюуда. 3 тараптуу карасак болот да. Ата-энелер тарабынан күнөөнү карасак болот. Өспүрүмдөрдүн өзүнөн жана коомдон. Ал эми технологияга келе турган болсок, биз ооба өнүгүп атабыз, өсүп атабыз, бирок ошону менен биргеликте аң сезимибиз өтө төмөн да. Бүгүнкү күндө талаш шаарын болуп аткан абалды эле карап көрө турган болсок, окуучулар бүгүнкү күндө өздөрү эмне кылып атканын билишпейт. Ошол эле учурда ата-энелер балдарына кандай тарбия берип атканын билбейт. Окуучулар айтып атпайбы, көңүл бурбайт, ооба көңүл бурбайт. Мен сурагым келип атат окуучулардан, качан акыркы жолу атаңар менен киного бардыңар эле? Эч кимдердин эсиңерде да жок. Качан апаңар менен паркка бардыңар эле? Эсиңерде да жок. Себеби бул балдарына ата-энелердин көңүлүнүн бурбагандыгынын 100% кепилдиги. Качан кыз бала атасы же анын байкеси аны менен паркка, аны менен киного барып, кыздын көңүлүн көтөрүп, дайыма плюс-минус болот. Аял заты эркекке тартылат. Ошол себептен кыздар дайыма атага жакын болот да. Атасы, агасы кыздарга көңүл бурбаса, сырттан келген эркек менен кете берет, киного кете берет, паркка кете берет. Анан бизде да болбоду Кыргызстанда көлдө, Ошто жигити менен көлгө кетип калып, бирөө өлүп калды. Ошто болсо жигити менен гостиницада 3 күн жатып, жигит эмне деп койгон 9-этаждан учуп өлүп калды. Окуучу кыздардан болуп атат да бул. Бу дагы ата-энелердин болгон балдарга кайдыгерлигинин себебинен келип чыгат. Ошол эле учурда окуучулардын өздөрүнүн жашоосуна, эртеңки келечегине болгон көз карашын жоктугу. Демек, бүгүнкү күндө жаштардын максатынын кандай максат, эмне максат деген сөздүн маңызына, маанисине түшүнбөй жашап аткандыгы да. Астра Кузерова, Талант Калилов, репортер, 3 канал.